Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү биздин сабактын темасы Орусия чарбасына мүнөздөмө. Албетте бардыгыбыз билгендей, Орусия эбегейсиз чоң мамлекет, ал тууралуу маалыматтар дагы өтө көп, чарбасы дагы ар тараптуу, өнүккөн десек болот. Маалыматтар көп, бирок биз бүгүнкү сабагыбызда кыскача ошол чарбасына мүнөздөмө берип, эң негизги түшүнүктөргө ээ болушубуз керек. Анда алгач ушул сабактын максаттары менен таанышып алалы. Бүгүнкү биздин сабакта биз Орусиянын экономикалык көрсөткүчтөрүн анализдейбиз. Орусия мамлекетинин чарбасы менен таанышып чыгабыз. Чарбанын структурасын анализ жүргүзөбүз жана ошондой эле экономикадагы көрсөткүчтөр аркылуу көйгөйлөрдү аныктайбыз. Анда алгач экономикалык көрсөткүчтөр менен таанышып алалы. Бүгүнкү күндө Орусиянын ички дүң продуктусунун номиналдык көрсөткүчтөрү 2 триллиондон ашык АКШ долларын түзөт. Ал көрсөткүч боюнча бүгүнкү күндө дүйнөдө 8-чи орунда. Ал эми ички дүң продукциянын ар бир жаранга болгон көрсөткүчү боюнча 14.037 доллар көрсөткүчү менен дүйнөдө 70-чи орунда. Эгерде салыштыра турган болсок, алдыңкы 10 өлкө биз силер менен көрүп тургандай, алар Люксембург, Европанын карлик өлкөсү Люксембург бүгүнкү күндө 1-чи орунда экен, 114.340 доллар киши башына болгон көрсөткүчү менен. Жана ошолордун арасында биз силер менен көрүп турган Европанын башка өлкөлөрү, мисалы Швейцария, мисалы Исландия, ал эми алдыңкы 10 өлкөнүн 10-чу өлкөсү катары ошол эле Европанын Скандинавия жарым аралындагы, Ютландия жарым аралындагы Дания өлкөсү экен, 60.596 АКШ долларын түзөт экен киши башына. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө бардыгыбыз билебиз, Орусиянын өзлөрүнүн расмий валютасы бар, акча бирдиги, ал рубль деп аталат, Орусия рубль деп. Анын биз силер менен көрүп турган банкноталарынын көрсөткүчтөрү төмөнкүдөй, үлгүлөрү тагыраак айтканда. Ал эми бүгүнкү күндө ушул улуттук акча бирдиги рубльдин дүйнөлүк валюталарга болгон курсу бүгүнкү күндө төмөнкүдөй экен. Демек, 1 АКШ доллары 74 рубль 50 тыйын же болбосо 50 копейка барабар экен. Ал эми 1 евро бүгүнкү күндө 80,7 рубльга барабар экен. ИДП структурасы, тагыраак айтканда, ички дүң продукциясынын структурасын бүгүнкү күндө эмне түзөт? Айтына чарба албетте чоң таасири бар. Алгач структурадан баштайлы. Демек, бүгүнкү күндө ички дүң продукциясынын структурасын негизинен 3 негизги тармак түзөт экен. Ал 1-чи орунда тейлөө тармагы 59%, 37%-ын өнөр жай, ал эми 4%-ын айыл чарбасы түзөт экен. Ал эми ушул ички дүң продукциясынын структурасына албетте биз эмгектенгендерди дагы кошушубуз керек, ошол 3 тармактагы. Демек, биз силер менен көрүп тургандай, тейлөө тармагы өз кезегинде ИДПнын 59%-ын берген болсо, ошол эле тейлөө тармагында бүгүнкү күндө жумушчулардын 71%-ы алектенет экен. Ал эми өнөр жайында 23%, айыл чарбасында 6%. Өнөр жайы. Бүгүнкү күндө Орусиянын өнөр жайы көп сандагы тармактар жана ишканалардан турат. Анын көрсөткүчү боюнча бүгүнкү күндө ири державалардын бири болуп эсептелет дүйнөдөгү. Анын ар түрдүү тармактары жана ошондой эле ошол тармактары дээрлик бүгүнкү күндөгү бардык бизге белгилүү болгон өнөр жай продукциясын өндүрүүгө толук мүмкүнчүлүккө ээ. Демек, бүгүнкү күндө негизги өнөр жай категориялары деп биз 3 категорияны бөлүп карасак болот экен. Бул демек 63%-ын өнөр жайдын бул кайра иштетүү өнөр жай тармактары түзөт экен. 11%-ын электроэнергетика, ал эми 26%-ын кен байлыктарды казып алуу өнөр жай тармактары түзөт экен. Анда ушул өнөр жай тармактарынан тышкары биз карап чыгалы дагы кандай тармактар бар дей турган болсок, демек бүгүнкү күндө
Орусиянын өнөр жай тармактары бул өтө көп санда жана алардын ар бирөөнүн өзүнүн орду бар. Биз силер менен көрүп тургандай, мисалы машина куруу өнөр жайы болсун 29,5% элеген, химия жана нефтехимия өнөр жайы болсун 4,2%, металлургия болсун өнөр жайы 14,6%, отун өнөр жайы биз айтып кеткенбиз, электроэнергетика деп айттык биз 14,6% элеген, тамак аш өнөр жайы болсун 23,9%, жеңил өнөр жайы, курулуш өнөр жайы жана токой, жыгач иштетүү жана целлюлоза кагаз өнөр жайы. Бирок ушул өнөр жайлардын ичинен өлкөнүн экономикасына, ички дүң продуктыга өтө чоң салымын кошкон албетте бир канча өнөр жай тармактары бар. Ошолорго токтололу. Алар кайсыл тармактар? Алар бүгүнкү күндө мунай жана газ өнөр жайы, кара жана түстүү металлургия жана машина куруу өнөр жайы. Анда мунай кайра иштетүү өнөр жайына кыскача токтололу. Демек, бүгүнкү күндө Орусияда 100дөн ашуун мунай кайра иштетүүчү ишканалар иштеп, алар жылына 5 миллион тонна мунай кайра иштетишет. Федералдык бюджеттин кирешесинин бул өнөр жай тармагы 48% берет. Мунайдын запастары жалпы өлкө боюнча 103,2 миллиард баррелди түзөт. Ал эми жылына казылып алынган мунайдын көлөмү 526 миллион тоннаны түзөт. Ал эми ушул 100дөн ашуун мунай кайра иштетүүчү ишканалардын ичинен эң алдыңкылары булар: Газпром нефть, Роснефть, Башнефть, Сибур жана Лукойл. Ал эми бүгүнкү күндө ушул отун кендеринин запастары боюнча Орусиянын дүйнөдөгү ордун кыскача видеодон көрүп алалы. Начнем с того, что Россия – самая большая в мире страна. Ее территория составляет больше 17 миллионов километров, что примерно равняется 2 Китаям, 8 Мексикам или 38 Швециям. Вместе с внушительными размерами идут огромные территории пахотных земель, колоссальные запасы пресной воды и ресурсов. На территории страны располагаются самые крупные в мире запасы природного газа, равные по разным источникам от 24 до 30% от мировых запасов, или 49,5 триллионов кубических метров. Россия занимает 7-е место в общем рейтинге по подтвержденным запасам нефти с 6,1% от мировых запасов и 3-е место в мире после США и Китая по запасам угля. Уланталы газ өнөр жайы. Бүгүнкү күндө өзүңөр төмөндөгү жогорку видеодон көрүп кеткендей, бүгүнкү күндө Орусия газдын запасы боюнча дүйнөдө 1-чи орунда. Бүгүнкү күндө газдын көлөмү же болбосо запасы 47,6 триллион метр кубту түзөт дагы. Ал эми ошол газдын бүгүнкү күндөгү негизги газ казып алуучу регион катары Ямал-Ненец автономдуу округу эсептелет. Ушул жерде өзүңөр картадан көрүп тургандай, Россиянын газынын 90% запастары ушул жерде чогулгандагы жана өндүрүлгөнү дагы ушул жерде. Өлкөдө казылып алынган газдын 81% бүгүнкү күндө ушул округда казылып алынат. Бирок бул округтан башка өзүңөр көрүп тургандай дээрлик Сибирде болсун, Ракы чыгышта болсун, ошондой эле Кавказ регионунда болсун, бүгүнкү күндө нефть жана газ кендерине бай бүгүнкү күндө. Металлургия. Бүгүнкү күндө металлургия дагы өлкөнүн экономикасына өзүнүн чоң салымын кошкон тармактардын бири болуп эсептелет. Ал ички дүң продукциясынын 5%, өнөр жай өндүрүшүнүн 14% жана өлкөнүн экспорттук товарларынын 14% берет. Биз силер менен жакшы билгендей, металлургия 2 негизги тармактан турат. Алар кара металлургия жана түстүү металлургия.
Эгер эсиңерде болсо, кара металлургия бул оор өнөр жайдын темир казып алуу, ошондой эле ошол темирден ар түрдүү эритмелерди, анын натыйжасында болот жана чоюн деген эритмелерди алуу болуп менен алектенген өнөр жай тармагы болчу. Ал эми түстүү металлургия болсо өз кезегинде ар түрдүү түстүү металлдарды казып алып, алардан ар түрдүү эритмелерди өндүргөн өнөр жай тармагы болуп эсептелет. Негизи өзүңөр билгендей жаратылышта 90 ашуун ар түрдүү түстүү металлдар белгилүү, алардын 6сы эң кеңири таралган. Алар алюминий, алар никель, жез, цинк, коргошун жана олово. Анда алгач сабагыбызды ушул эки уланталы, ушул эки металлургиянын тармактарына көңүлүбүздү буралы. Бирок ага чейин көңүлүбүздү видеого дагы буралы. Бүгүнкү күндөгү ушул Орусиянын ушул ар түрдүү металлдардагы болгон бүгүнкү күндө дүйнөдөгү орду жана запастары жөнүндө билип алалы. По данным Горного бюро и Геологической службы США, Россия занимает 4-е место в мире по разведанным запасам золота и 3-е место по запасам платины и платиноидов. По российским источникам, страна также занимает 1-е место по разведанным запасам серебра и одно из лидирующих мест в мире по запасам и производству алмазов. Россия находится на 1-й строчке в мире по общим и подтвержденным запасам железных руд с показателем в 264 миллиарда тонн и 1-е место в мире по запасам никеля с долей в 33% от мировых запасов. На территории страны сосредоточены 2/3 мировых ресурсов апатитовых руд, 31% мировых запасов калийных солей, приблизительно 3% мировых запасов марганцевых руд, а также существенная часть мировых подтвержденных запасов молибдена и значительные ресурсы бокситов, нефелинов и других видов алюминиевого сырья. Также Россия занимает 2-е место в мире по запасам вольфрама, 6-е место по запасам олова, 7-е место по общим разведанным запасам уранового сырья, 5-е место в мире по запасам флюорита, 3-е место по запасам сурьмы. Помимо этого, на территории страны располагаются существенные запасы титана, хрома, ванадия, цинка, меди, свинца, ниобия, ртути. Демек, металлургия өнөр жайынын биринчи тармагы кара металлургия. Бүгүнкү күндө Орусиянын кара металлургиясы негизинен 3 металлургиялык базада бөлүштүрүлгөн. Алар Урал, Сибирь жана Борбордук. Алардын өндүрүлгөн металлдын жалпы көлөмүнүн 93%-ын кара металлургиянын негизин түзгөн 6 ири ишкана түзөт. Алар төмөнкү ишканалар, демек Северсталь, Евраз, Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорского металлургиялык комбинат, Металл Инвест жана Мечел. Ошондой эле бүгүнкү күндө темир конденсатын казып алуу көлөмү 100 миллион тонна, дүйнөдө 5-орунда, болот өндүрүү көлөмү боюнча 75 миллион тонна, ал көрсөткүч боюнча дүйнөдө 6-орунда, ал эми чоюн өндүрүү көлөмү 70 миллион тоннаны түзүп, дүйнөдө 4-орунда. Түстүү металлургия. Бүгүнкү күндө түстүү металлургия казып алуу жана эритүү негизинен кара металлургияга салыштырмалуу 3 эмес 4 райондо жүргүзүлөт. Өзүңөр көрүп тургандай бул Борбордук район, бул Урал району, бул Сибирь району жана Ыракы чыгыш. Машина куруу. Демек, бүгүнкү күндө машина куруу өнөр жайы Орусияныкы ар түрдүү машина куруу тармактарынан турат. Анын ичинен өзгөчө орунду ээлегени албетте бул курал жарак өнөр жайы, кеме куруу өнөр жайы, темир жол машина куруу өнөр жайы, автомобиль өндүрүү өнөр жайы, авиациялык машина куруу өнөр жайы, энергетикалык машина куруу өнөр жайы. Анда көңүлүбүздү
ушул негизги машина куруу өнөр жайы тармагындагы негизги ири заводдорго көңүлүбүздү буруп, кыскача видео менен сабак уланталы. Значительная часть ВВП нашей страны приходится именно на заводы и фабрики, коих по всей стране насчитывается почти 500 000. Сегодня мы расскажем вам о 5 наиболее крупных заводах, некоторые из которых являются самыми-самыми не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Но перед тем, как начать знакомиться с 5 самых мощных предприятий России, не забудьте подписаться на наш канал, который с вашей помощью когда-нибудь тоже попадет в топ-5. Итак, поехали! Открывает наш тяжелопромышленный хит-парад Ульяновский завод под названием «Авиастар». Это одно из крупнейших в мире авиастроительных предприятий. Ежегодно с конвейеров этого гиганта сходит до 50 грузовых и гражданских самолетов, среди которых Ил-76, Ту-204, самолеты семейства Сухов Суперджет-100 и легендарный Ан-124, более известный во всем мире как «Руслан». Этот выпускник в кавычках Авиастара заслуживает отдельного внимания. Руслан является самым грузоподъемным серийным грузовым самолетом в мире. Для того, чтобы понять, насколько это уникальная машина, достаточно посмотреть на уникальные грузы, перевести которые было бы под силу только ему и музыкальных фанатов. Для транспортировки оборудования своего супершоу король поп-музыки Майкл Джексон также выбрал самолет этой марки. В мае 1992 года из Объединенных Арабских Эмиратов в Швейцарию Руслан перевез 52 тонны золота на сумму 230 миллионов фунтов стерлингов. Это стало самой крупной партией золота, перевезенной за один рейс. А в октябре 1997 года был установлен рекорд по массе перевезенного за один рейс коммерческого груза. Из Парижа в Доху был доставлен химический реактор весом в 125 тонн, а общий вес груза со спецоснасткой составил 140 тонн. Но вернемся к самому предприятию. Основанный в 1975 году, завод «Авиастар» активно развивался, что продолжает делать и по сей день. Благодаря внедрению новых технологий, многие из которых разработаны на базе собственного НИИ, предприятие добилось снижения времени выпуска одного самолета более чем на 30%. Именно благодаря этому завод «Авиастар» показывает такую высокую производительность, которая является завидной для большинства аналогичных предприятий мира. Следующим в нашем идет знаменитый Челябинский тракторный завод. У некоторых может возникнуть впечатление, что тракторный завод может выпускать только трактора. Спешим их разубедить. Ассортимент продукции легендарной Челябы включает в себя трубоукладчики, бульдозеры, погрузчики, разнообразную лесную технику, двигатели и множество другого рабочего оборудования. Отдельно хочется упомянуть, что основанный в 1941 году Челябинский тракторный сыграл немалую роль в победе нашей страны над фашизмом. В годы войны, помимо тракторов, тут выпускались еще и артиллерийские тягачи и легендарные тяжелые танки КВ-1. В Челябинск были эвакуированы 2 главных танковых завода страны – Харьковский и находящийся в Ленинграде Кировский. Так что в военные годы Челябинск получил неофициальное название «Танкоград». Челябинский тракторный завод – это промышленный гигант, который занимает площадь более 2,5 миллионов квадратных метров и является одним из образующих предприятий не только города, но и всего региона. Несмотря на огромное количество претендентов, бронзовую медаль нашего хит-парада мы решили отдать московскому заводу Т-платформы. Пусть это предприятие и не отличается суперразмерами, зато его продукция вполне заслуженно носит приставку «супер». И это при том, что Т-платформы выпускают такой, казалось бы, несвойственный российскому рынку продукт, как компьютеры. Да, пусть в вопросе персоналок Россия еще очень далека от пальмы первенства, но зато в разработке суперкомпьютеров для высокопроизводительных вычислений мы находимся на лидирующих позициях. Самый известный проект завода – суперкомпьютер Ломоносов, специально созданный для Московского государственного университета, который может за 1 секунду выполнять 1,7 квадриллиона операций.
Чтобы понять, насколько это мощная машина, приведем стандартные данные, которые обычно знает о своем железе каждый производитель. Итак, на борту Ломоносова стоит 78-тысячный ядерный процессор. Да, вы не ослышались. Ядер у процессора Ломоносова 78 тысяч, а если быть точным, то 78 660. Оперативная память составляет 92 терабайта, а жесткий диск может вместить на себе почти 2 петабайта информации. Кто с обладателем серебра, знаком, пожалуй, каждый. Почетное второе место нашего хит-парада достается легендарному заводу КАМАЗ, продукция которого не нуждается в представлении ни в России, ни за ее пределами. КАМАЗ – один из крупнейших производителей грузовой техники в России. На заводе осуществляется полный цикл автомобилестроения – от создания проекта до производства и дальнейшего сервисного обслуживания. В концерн входит собственный литейный и кузнечные заводы, завод по производству двигателей, ремонтно-инструментальный завод и другие предприятия по изготовлению запчастей. Лучшим доказательством высочайшего качества грузовиков КАМАЗ являются их неоднократные победы в международном ралли Париж-Дакар. Машина, участвующая в гонках, построена на базе военной модели КАМАЗа, а команда водителей, или, как принято говорить в гоночном мире пилотов, называется КАМАЗ-мастер. На счету команды 16 призовых мест в самом экстремальном автомобильном ралли. 17 июля 2012 года вышла в свет книга «Жизнь измеряется в Дакарах», которая содержит материал по истории команды. Если же брать во внимание все гонки, то в течение первого десятилетия 21 века команда КАМАЗ-мастер завоевала 42 первых места, 12 вторых и 7 третьих. За этот период спортсмены принимали участие в чемпионатах России, Кубке России и Кубке мира. Одним словом, продукция завода КАМАЗ – это круто! Не зря же неофициальным слоганом этого грузовика является фраза «Танки грязи не боятся». И вот, наконец, мы добрались до победителя нашего рейтинга «5 самых крупных заводов России». Итак, золотая медаль достается Колпино и Ижорскому заводу. Возможно, вы и не слышали об этом гиганте тяжелой промышленности, расположенному близ города Санкт-Петербург, но поверьте, Ижорский завод по праву занимает первое место нашего списка. Дело в том, что тут производится все, ну или практически все. На Ижорском заводе создают то, чего не могут больше нигде в мире. Мощные экскаваторы, листовой прокат, энергетическое оборудование и даже корпусы для ядерных реакторов. Ассортимент завода включает в себя оборудование для нефтехимического комплекса, металлургические полуфабрикаты из сталей со специальными свойствами, мостовые и дорожные металлоконструкции, сварочные электроды и флюсы. История завода в 1710 году. Сабагыбызды уланталы. Ошентип, чарбанын экинчи маанилүү тармагы болгон айыл чарбасына дагы кыскача мүнөздөмө берели. Бардыгыбыз билгендей, айыл чарбасы бүгүнкү күндө өлкөнүкү дагы жакшы жогорку деңгээлде десек болот. Бүгүнкү күндө ички өнүм продукциясынын 4%, жалпы чарбада эмгектенгендердин 6% айыл чарбасында алектенет. Айыл чарбанын бүгүнкү күндө эки негизги тармагы бар, бардыгыбыз билгендей, бул дыйканчылык жана мал чарбасы. Эгерде өндүрүлгөн продукциянын көлөмү боюнча карай турган болсок, ошол продукциянын 55% көлөмүн дыйканчылык берген, дагы 45%-ын мал чарбасы бериптир. Дыйканчылык бүгүнкү күндө Орусиянын айыл чарбага жарактуу жерлеринин аянты 220,6 миллион гектарды түзүп, ал 12,9%ды ээлейт өлкөнүн. Ошол эле мезгилде айдоо жерлеринин аянты 102,1 миллион гектар, же болбосо өлкөнүн 6%. Бул көрсөткүч боюнча дүйнөдө айдоо аянттарынын 10%-ын ээлеп, бул көрсөткүч боюнча Орусия дүйнөдө 1-чи орунда. Дыйканчылыктын негизги тармактары болуп дан чарбасы, техникалык өсүмдүктөр, жашылча жемиштер, картошка жана тоют өсүмдүктөр эсептелет. Албетте жаратылыш шарттарына, тагыраакына климаттык шарттарга
жараша бүгүнкү күндө өзүңөр картадан көрүп тургандай түндүктөн түштүктү карай негизги ушул дыйканчылыктын негизги тармактары ар түрдүүчө өнүккөн десек болот. Мисалы, ошондой эле дүйнөдөгү бүгүнкү күндө ордуларын көрсөтүп кетели. Өзүңөр көрүп тургандай, демек дүйнөдө бүгүнкү күндө арпанын, сулуу, гречка, карагат, кант кызылчасы, күн карама өсүмдүктөрүнүн жалпы жыйындысы боюнча же болбосо өндүрүлүшү боюнча дүйнөдө 1-чи орунда, картошка, зыгыр алуу боюнча 3-чү, буудай, бадыраң боюнча дүйнөдө 4-чү, буурчак боюнча 5-чи, ал кулпунай боюнча 6-чы орунда экен. Мал чарбасы. Бүгүнкү күндө Орусиянын мал чарбасы негизинен ири мүйүздүү сүт багытындагы мал чарбасы, ошондой эле кой чарбасы, эчки чарбасы, бугоо чарбасы, чочко чарбасы, аарычылык жана үй канаттуулары чарбасы менен негизинен мүнөздөлөт. Бүгүнкү күндө кайра эле ошол жаратылыш шарттары, алардын ичинен климаттык шарттарга байланыштуу негизинен түндүгүндө көрүп тургандай бул бугуу чарбасы, экстенсивдүү бүгүнкү күндөгү экстенсивдүү мал чарбасы бул мейлүү климаттык калкакта, сүт багытындагы тармак негизинен ортоңку бөлүктөрдө, түштүк тарабында болсо ошол биз сөз кылган эмне болуп атат, кой жана эчки чарбасы, ошондой эле чочко чарбасы дагы борбордук райондорунда. Ал эми мал чарбасында бүгүнкү күндөгү дүйнөгө таасири боло турган, дүйнөдөгү орду болгон көрсөткүчтөр менен да таанышып кетели. Демек, үй канаттуулардын этин өндүрүү боюнча дүйнөдө Орусия 4-чү орунда, ой сүтүнүн өндүрүү боюнча 5-чи орунда, чочко этин өндүрүү боюнча 6-чы, ал эми жумуртка өндүрүү боюнча 7-чи орунда. Ошентип, биз бүгүнкү сабагыбызда Орусиянын чарбасына кыскача мүнөздөмө бердик. Ал эми сабагыбызды жыйынтыктап жатып, ушул чарбанын, демек биз бүгүнкү күндө Орусиянын чарбасынын кандай жакшы, жогорку деңгээлде өнүккөндүгүнө билдик. Ошондой эле кандай ар түрдүү кен байлыктарга бай экендигин билдик. Алардын бардыгы экономикага өзүнүн салымын кошот. Бирок ошол менен эле биргеликте силер менен бүгүнкү күндөгү социалдык көрсөткүчтөр, тагыраак айтканда калктын жашоосунун деңгээли боюнча көрсөткүчтөр менен дагы таанышып, анан сабагыбызды жыйынтыктайлы. Ал эми ошол жыйынтыктарды, тагыраак айтканда көрсөткүчтөрдү социалдык жашоо деңгээли боюнча биз статистикалык маалыматты видео түрүндө көрөлү. Минимальная зарплата, которую вы будете получать, работая в России, равна $164 или 7800 рублей, что примерно соответствует уровню Пакистана и Южной Африки. Для сравнения, минимальная зарплата в Германии составляет 110 тысяч рублей, в Испании 66 тысяч рублей, в США варьируется от 52 тысяч рублей до 151 тысячи рублей, в зависимости от штата. Средняя же зарплата россиянина, по данным Росстата, на конец 2017 года составляет в районе $610 или 37 тысяч рублей. В общем рейтинге средних зарплат среди стран мира это соответствует 70-й строчке, рядом с Перу и Болгарией. Для примера, средняя зарплата в Германии составляет 187 тысяч рублей, в США 196 тысяч рублей, в Бразилии 66 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты в мире в Швейцарии, Норвегии и Люксембурге. ВВП или валовой внутренний продукт – это стоимость всех товаров и услуг, которые были произведены в стране. ВВП на душу населения – это просто ВВП страны, поделенный на количество населения в стране.
Россия же, в свою очередь, по уровню ВВП на душу населения занимает 72-е место в мире с показателем $8664 США, находясь рядом с Китаем и Доминиканой. В США этот показатель равен 58 тысячам долларов, в Германии – 43 тысячам долларов, в Канаде – 41 тысячи долларов. Первое место занимает Люксембург с показателем в 108 тысяч долларов. Индекс процветания стран мира – это ежегодное исследование и рейтинг, выпускаемый британским подразделением Института Легатум. Рейтинг составлен на основе 104 различных показателей, объединенных в 9 категорий, которые детально описывают качество жизни людей во всех отраслях. В каждой категории страна занимает определенное место в рейтинге, потом данные объединяются и получается конечный индекс процветания. Согласно этому рейтингу, Россия занимает следующие места в категориях. Экономика – 70 место. Предпринимательство – 85 место. Управление – 115 место. Образование – 26 место. Здравоохранение – 102 место. Безопасность – 109 место. Личные свободы – 143 место. Социальный капитал – 130 место. Экология – 56 место. По общему уровню процветания Россия на данный момент занимает 101 место из 149 возможных, примерно соответствуя уровню Индии, Молдовы и Кении. В пятерку лидеров вошли Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария и Швеция. Ушундай кызыктуу бир суроо пайда болот. Ушундай эбегейсиз байлыктарга ээ болуп, өзүңөр жогорудагы видеодо көргөндөй, бүгүнкү күндө социалдык абал өлкөдө эч жылытаарлык эмес. Анда үй тапшырмасы. Демек, биринчи үй тапшырма бүгүнкү өтүлгөн теманы дептерге толук конспектедөө, өзгөчө видеолорго көңүлүңөрдү бургула. Орусиянын транспорты деген тема боюнча дептериңерге конспект жазгыла. Ошол транспортто эң негизги маанилүү нерселерге көңүлүңөрдү бургула. Мисалы, негизги аэропорттор, мисалы негизги автомагистралдар, автомобиль жолдорунун жана темир жолдордун узундугу, эң ири аэропорттор, эң ири мисалы темир жол станциялары деген сыяктуу. Ошондой мисалы силерге кызыктуу болгон транспортко тиешелүү маалыматтарды конспектлесиңер. Ал эми үчүнчүсү болсо, ушул биз бир аз мурун көргөн видеого тиешелүү, тагыраак айтканда Россия Федерациясынын экономикалык өнүгүүсүндөгү тоскоолдуктар жана аларды чечүү жолдору. Силердин оюңарча ошондой чоң кен байлыктарга, ошондой чоң ресурстарга ээ болуп туруп, эмне себептен калктын жашоо деңгээли, социалдык абалы ойдогудай жакшы эмес экендигинин 3 же 5 негизги жолдорун аныктап, жана ошол көйгөйлөрдү чечүү жолдорун дагы жазып келсеңиздер. Анда эмес ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кийинки сабакта жолукканча сак саламатта болуңуздар.